приглашается самый необычный певец года Кыргызстана 2009 года. Татаулан, ваши аплодисменты. Самый необычный певец года 2009 года Татаулан. Салам алейкум. На самом деле, вот, знаете, любой спорт, вот чем, он не имеет национальности, он имеет личностный характер. Поэтому мне вот очень приятно, что Петербург и Ош, две столицы. Тогда я немного качну. Атаңдың көрдүнүе, кыргызымда не күнө, манас айтчу түрүндө, сөз коштоюн өзүңө, кыргыз жигит түрүндө, кычалатмын күнүмдө, тарыхыңды жомок деп, ишенбейсиң дагы эле, жомок болсо ушул күнгө, келмек белең эмине, кырылмаксың кырылып, деп айыркы кылымда, эми жерге жеткенде, туу көтөрүп келгенде, бириңди бириң татышып, сөзгө тилиң качышып, бөлүнгөндү бөрүжек, шашпай жиликтейт, оролосуң кепиңге, калтырганын эмине, атаңдын көрүлүнүө, өз тилиңди жоготсоң, чалып сүйлөп коротсоң, жашка насаат айтпаса, элин бийит тутпаса, албай куштай эмне күнөө маңкур кылган сенсиңби? Эми болсо урматтуу спорт каармандары, рингте 65 килограммга чейинки атлеттердин Россия Федерациясынын Санкт-Петербург жана Кыргыз Республикасынын Ош шаарларынын ортосундагы достуктуу чыңдоо иретинде өткөрүлүп жаткан биринчи эл аралык турнириндеги беттешүүсү 65 килограммдык салмакка чейинки атлеттер. Давид Сирхуа ал азыр кикбоксын ыкмасын колдонуп чабуулга өткөн. Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарынан. Мындайча айтканда, ринг ээси Санкт-Петербург шаарындагы Патриот спорт клубунун тарбиялануучусу. Ал эми атаандашы кыргызстандык мушкер Тынчтыкбек Иминжанов. Ортодогу калыс адаттагыдай эле Олег Бизяев. Беттешүү кайрадан уланат. Биринчи раунд. Буга чейинки 55 килограммдык салмакта Жаркынбек Байзаков жеңүүчү болгон. 60 килограммга чейин Асан Айсабеков. Кыргызстандыктар жеңишке жетишкен. Мына минтип, эми болсо 65 килограммдык салмакта өзүңүздөр багамдагандай Тынчтыкбек Иминжанов мына минтип атаандашын үстүккө босток ур токмокко алууда. Биринчи раунд 65 килограммга салмакка чейинки эрежесиз эр уруштун азаматтарынын беттешүүсү. Биринчи раундтун аякташына дагы саналуу убакыттар калды. Давид Сирхуа Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарынан спорттун самбо жана кикбокс түрлөрү менен машыктандыгын билдик. Биринчи раундда аз да болсо артыкчылыгын мына минтип биздин атлетибиз көрсөтүүдө. Биринчи раундтун акыркы ирмемдери Россиялык атлет самбо ыкмасына салып биздин атлетибизди жыгам деп аракет кылды. Бирок Тынчтыкбек Иминжанов коргонууда абдан мыкты оюндарды көрсөтүүдө. Биринчи раунд аяктады.
65 килограммдык салмактагы панкратиончулардын беттешүүсү. Кадрда Давид Сирхуа, Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарынан биринчи раундту өзүңүздөр баамдагандай кыргызстандык атлет абдан мыкты оюндарды көрсөтүп, көрүүчүлөр тарабынан бир топ алкышка арзыды. Бул албетте мына сиздер кадрдан көрүп турган Тынчтыкбек Иминжанов жана анын машыктыруучусу Нургазы Амиракулов. Азыр бир нече секундалардан кийин экинчи раунд башталат. Дагы бир жолу кайталай кетейин. 65 килограммга чейинки эрежесиз эр уруштун мыкты спортчуларынын беттешүүсү. Экинчи раунд башталды. Санкт-Петербург шаарында өткөн бул биринчи эл аралык турнирде кыргызстандык атлеттер абдан мыкты оюндарды көрсөтүп, бир гана мына ушул Санкт-Петербург шаарында жашап жана эмгектенип жаткан кыргызстандыктардын эмес, ошондой эле жергиликтүү элдин дагы купулуна толушту. Мына ушулордун бири мына азыр атаандашын ур токмокко алып жаткан Тынчтыкбек Иминжанов. Экинчи раундда мына бул жерде анын атаандашы нокдаун алган сыяктанат. Мына ушул жерде мүмкүн ортодогу калыс эсепти ачып, оюнду токтотуп койсо болот беле. Анткени россиялык Давид Сирхуанын бети башына берген биздин атлетибиздин соккусу аны бир топ башын чайкап койгондой. Мына ага медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Урматтуу спорт көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мүмкүн ортодогу калыс оюнду токтотор. Тынчтыкбекке анын машыктыруучулары кайрадан мына ушул темпте беттешүүнү улант дегендей ишарат берүүдө. Кайрадан эле беттешүү уланды. Мына ушул жерден азыр биздин атлетибизге мына кайрадан чабуулда Тынчтыкбек Иминжанов ортодогу калыс оюнду токтотуш керек. Мына ошентип бул беттешүү аяктады. Урматтуу спорт көрөрмандары, артыкчылык менен жеңишке биздин кыргызстандык Тынчтыкбек Иминжанов жетишти. Мына ошентип Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында дагы бир жолу Кыргызстандын желеги мына мынтип желбирөөдө. Эмне демекчибиз? Бул беттешүүгө албетте Кыргызстандын атынан барган Ош шаарынын Айкөл Манас спорт клубунун тарбиялануучулары эң мыкты даярдыкта келишкен экен. Аны өзүңүздөр дагы баамдап турасыздар.